жалпы билим берүү окуу жайы бияк, анан биякта ошо кружок катарында комуз, озгомуз, чопочор аспаптарын үйрөтүп келем. Бул жерге уже жаңы жылдан бери 2009-жылы декабрь айынан баштап келип иштеп атам. Бир айда ушундай бир жумага келип сабак берип турам. Анан өзүмдүн ошо жакында буюрса китеп чыккантат, кичинекей ошо баягы комузга шыгы жок же болбосо таланты жок адамдарга комузду кандай кылып үйрөтүү боюнчачы. Анан ал DVD'си менен чыгат. Бул жерде эң оңой үйрөткөнгө эң оңой ыкма. Бир жумада булар 3 күнү концертке ойноп чыкканга даяр болушту. Ошондуктан ушул китепти көбөйтүп, жалпы кыргыз элиндеги балдарга, кыргыз адамдарына комузду үйрөтүүгө ошо абдан аракет жасап атабыз. Эмне үчүн ата бабаларыбыз ушул боз үйдү тандашканда, эмне үчүн алар мындай эле үй салып жашашкан эмес? Эмне үчүн мындай? Биздин кыргыздар негизи өздөрү көчмөн калкта. Анан өздөрү көчүп жүргөнгө, ар кайсы жерге конгонго, жүктөп алганга ылайыкташтырып, анан өздөрү ушуну тандап алышкан. Негизи боз үйдүн бул оң жагы болсо аял жолдошторго тийиштүү болот, сол жагы болсо эркектерге тийиштүү болот. Оң жак капталында болсо ийди шаяк ашкана турат, ашкана кошулат бир жерине. А бул сол жагына болсо эркектердин эр токуму өзүнө тийиштүү деп ойлойм. Атасы түгілған, түбінен қыдырдарыған, башқа атасы барыған, башынан қыдырдарыған, түні өткен жеріне түпті мазар орныған, оны түбінен құдай ондаған, басып өткен жеріне Pazarlıqalı ornuğun, onu başından Құдай ондаған, 12 birge qıl verip, Qalipadan atalgan, onu menen zayıf uruş, atalgan etüb atası böyün qandan çayan qandan ağay qan, ağay qandan ağaydır, onu meminen betteşken adam жоғылған. Самдықтан сылсын байлаған, ағайға соғышқан адам сойлаған, атасынан бабасы, арысланнан тоқымы, етсе қанға тойбаған, ағай қаннан балақаннан батыры, қанша жерге тараған, қая шаяқ бергенді қармап алып сабаған. Кешінде түшімді Саяқбай батыр келіптір, ұлы манашчы, алты манашчы Саяқбай Қарлаев келді түшіме. Алты манашчы Ақмөңгүл ошол бийик тоодон көз алдыма көрүнгөндө башында көрүнгөндөн эмес. Анан ошо жанымдагы элдер боз үйдө турушканда
Анан ушу мен ошол кезде манас эпосуна аябай кызыгып тургам да Манаска. Анан Манас айткым келип атат деп ушундай бир үнүм менен бакырдым. Анан ошол кезде тиги тоо жактан бир нур чалды, нур чагылып көзүмдү аякты карайын десем карай албайм. Анан жанымдагы кишилер болсо баары тең дабыр чуркаган бойчон качып кетишти. Анан баягы эмне кыларымды билбей туруп калдым. Коркоюн десем коркпойм, бирок бир баягы кызыгуум бар да, Манас айткым келип баягы ошо Манас баатырбы дейм же тааныбайм. Анан ошо чукулдап түшүп келди. Анан жанына барайын дейм, бирок бара албайм. Көзүм чагылышат. Анан колумду жаап алып ушундай карадым, карасам Саякбай Карлаев экен. Саякбай Карлаевдин өмүрүн өзүм китептеринде эле көрүп жүрчүмүн сүрөттүн. Анан баягы айттым, ушундай Саякбай чоң Манас, мен ушундай Манас айткым келди, кызыгып атам деп айттым. Айтканда Саякбай атасы ошону өзү айтканда, Манас айтасыңбы, кызыгып атасыңбы? Эгер өзүң Манаска айтсаң, Манас айта кой деп айткан. Ошондон кийин анан Манас айта баштадым да. Чакып каң эми жеткени Жакыбынын үйүнө барып түшкөн кезде экен. Ызы чуу салып түштү дейт, отурбай анда барды дейт. Атаңдын күрүгүнө кең Алтайдын чети дейт, берегинен кетти дейт, кең өзөндүн боюнда Биз алгач комузду баштаганда комузду колго алып ноталык системада баштаганбыз. Азыр балдар ошол күндөн баштап аябай өздөрүнүн аракеттерин кылышты. Дагы бул жерде өздөрү өздөштүрүп кеткендер да көп болду. Азыркыга чейин мына балдар иштеп атышат. Жакшы өздөрү иштей албай, дагы унутуп койгондор да болушту, мындай кичине алып кете албагандар дагы. Бирок эми жакшы, Кудай буйрса азыр биздин балдар 10 күнү толук иштеп калышты. Мына 1 жыл убакыт болду. 1 жыл убакыттын ичинде биздин балдар азыр 12 күнү жакшы так иштеп калышты. Бул нерсе бардыгы тең жакшы нерсе, балдардын бул менимче чоң жетишкендиги деп ойлойм. Улуттун эң терең нерселерин сактап калуу бул балдарга абдан керек. Улам биринен бирине өтүп, бул комузду келечеги кең унутулбаш керек бул нерсе. Биз ар дайым ушу кийинки муундарга ушундай билим аркылуу, сабак аркылуу өткөрүп турушубуз керек. Комуз үйрөндүм. Аты кайсы гүлөрдү? Жаштар маршы, чолпоном, кербезим, 3 кайрык. Гүлөрдү үйрөндүм. Эми менин кызым Саадат бул музыкалык школго катыша электен мурун ушул ыр бийге кызыгып жүрчү. Ыр бийлеп жүрчү. Анан былтыртан бери ушу музыкалык класс ачылгандан бери аябай жакшы болуп калды. Бул комузга кызыгуусу артты дегендей. Буюрса аябай жакшы чертип, жакшы ойноп калды. Бунун ачылганына, комуз кружогунун ачылганына аябай чоң ыраазычылык билдире кетмекмин. Мен музыкалык школа ачылганда ошого киргем. Ошого кирип чоор үйрөнүп жатам. Чоорду алганыма 1 жыл болду. 3-4 күн үйрөнүп калдым. Жакшы чертип жатам. Ошо келечекте биз ушу немен эле чектебестен балдарыбызга дагы шарт түзүп,
чет өлкөгө чыккан чоң ушу кыргыздын улуттук аспаптарын ойногон музыканттардан болсо деп тилеп атышат да, ушу сет жакка чыксак. Biz zerikat sizlerle çoğurdaşmaylı. Ana yiğitler gelin. Anda sırılangır baş. Anda biz pek emine gösterekçi.